жашообузду өзгөрткөн, жеке менин, жеке көп алымдардын, жеке бизнесмендердин, өтө күчтүү адамдардын күчтүү болушуна себепчи болгон, жашоосун өзгөрткөн 25 эрежени азыр сиздерге ачык түрдө айтып берем. Албетте бул көптөгөн кыйын, күчтүү адамдар, кыйын күндөрдөн өтүп кыйын болгон адамдардын жашоо тажрыйбалы. Сиз азыр бул кыйынчылыктарга 60 жылда, 70 жылда жеткен аран кыйынчылыктардын жол жобосун кыска жарым саат, 1 саатта үйрөнүп аласыз. Бул эмне эрежелер? Эң биринчиден, бисмилlah деп баштайбыз. Биринчиден, эрте турганды үйрөн. Эрте турганды үйрөн. Эрте турганды эмнени түшүнүшүңүз мүмкүн? Неге эрте тургузуп алып эмне кыласың дешиңиз мүмкүн. Себеби жөнөкөй мисал менен баштадым. Эрте менен тургандын мисалы, койлор өтө көп, билесизби? Иттер аз. Бирок иттерди менен койлорду салыштырып көрсөңүз, иттер 7-8 туат, койлор жылына 1-2 туат. Айырмасы асман менен жердей. Эмне үчүн койлор аз тууп, бирок көп, ошончо курман айытта курманчылыкка кетет, эттерин жейбиз, бирок ошондо да азайып түгөнүп калбайт да. Неге деген суроонун негизинде себеби койлор эрте менен Аллах Таала жерге берген рызкысын терип алуу максатында көк чөптөрдү жейт. Ал итчи, ит түнү менен саңып, көрүнгөн жерде түн клубда, ар жерде, ар кандай жерлерде жөөт рызкысын издеп, анан эрте таңда Кудай рызкы бере турган учурда уктап калат. Ошондуктан ит көбөйбөйт, 1-2 болбойт экен иттин. Анан ар дайым ит ач да. Бир ток итти мен жашоомдо көрө элекмин. Иттер ар дайым курсагы ач. Эч тойбойт. Неге? Кудай рызкы бере турган времяны алар пайдаланышпайт да, ошондуктан. Бул маселеге маани бер. Эрте турганды адат кыл. Табият ойгонот, гүлдөр ачылып келип аткан болот, жаныбарлар ойгонот, бардык нерсе ойгонот. Анан сен уктап аткан болсоң, кантип анан сенин берекең болсун? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, ошол эрте мененки убакыт менин үммөтүмдүн бер жашоосунун берекеси ошо эрте мененки убакытта дейт. Демек, эрте мененки убакытта бекеринен багымдат деп сайрабайбыз. Себеби багымдатты кыласың, багымдаттан кийин түшкө чейин иштериң кылгын, өтө көп иштериңди бүтүрүп коесуң. Жеке менин жашоомдо 5-ге чейин көп ишимди кылган, 5-ге чейин эң берекелүү учур. 5 менен кийин асырдан кийин шапкыптан ушинтип эле калган убактысы мындай убакыт деп эсептебейм да. 5-ге чейин успеть этиш керек көп нерсени бүтүргөнгө. Таңкы убакыт тынч дагы болот анан. Медитация кыласыңбы, спорт менен алектенесиңби, чуркайсыңбы, айтор бардык уйкуда сен жыргап, эч ким жок дүйнөдө. Баягы Я легенда деген кино бар го, ит күчүгү менен калып кетет. Эч ким жок. Ошол сыяктуу сен өзүңдү легенда сезип каласың. Себеби эч ким жок, өзүңсүң. Тынч жана түшүнүккө бай болот ошол үчүн. Өзүңдү өзүң окуйсуң, өзүңдү өзүң түшүнүү үчүн ошол эрте турушуң керек экен. Биринчиси бул. Ал эми экинчиси күн сайын китеп окуу. Сөз түрдө китепти бир ачып бир окуп бүтүрүп коюшуң шарт эмес. 5 беттен оку, калтырбай. Сага калтырбаштыгың, туруктуулугуң маанилүү да. Бир ачып бир окуп анан өмүр бою окубай кетиш эмес. Бир аз-аздан баштап ошону ар дайым кылышың. Биз намазды ошо 12 жаштан баштап өмүр бою окушка кааласаң, каалабасаң шарт бул нерсе. Кудайдан буйругу. Ошол сыяктуу китепти да ошондой катары билишиң керек. Илим себеби бизге парыз да. Китептерди оку, авторун кара, автору күчтүү адам болуш керек. Автору биздин динибизге, биздин мазхабыбызда болуш керек. Ошол маселелерге маани берип, китепти пайдалуусун оку. Анан тилге маани бер. Тилге маани бер. Бүгүн дүйнө таанымың күчтүү болушун кааласаң, дүйнөнү көрүүнү кааласаң, дүйнө ошол азыр кинолордо да котормосуз көрүүнү кааласаң, бир эмес бир канча мамлекеттерди көрүүнү карасаң, тил үйрөн. Урматтуу мекендешим, сен орусча билсең, мына Эсенге аймагы сени түшүнөт. Кыргызча билсең, Кыргызстан сени түшүнөт. Ал эми англисче билсең, сени дүйнө түшүнөт. Ошондуктан не кылышың керек экен? Англис тилиге басым жаса. Англис тилди үйрөн. Андан кийинкиси үчүнчүсү күндөлүк карма, күндөлүк жаз. Менде күндөлүк болот, бир кокус бирдеке идея келип калса, же бир жакшынакай сөздү эстеп калам да, өзүм токуп калам. Ошолорду дароо жаза коем күндөлүккө. Же кээде кокустан сонун ырысаптар келип калат оозума. Ошолорду да жазып түшүрүп коем да. Бул кимдин адаты? Ошол сиздер легенда деп билген Брус Ли дагы өзлөрүнүн таанымал сөздөрүн ошентип жазып койгон. Күндөлүк болгон. Көп акылдуу адамдар күндөлүк кармайт экен. Эс тутум дагы жакшырышына себепчи болот.
өзүңдү жакшыраак түшүнүшүңө дагы жардам берет экен күндөөлүк кармасаң. Ал эми төртүнчүсү физический жактан ден соолугуңа маани бер. Ошо чуркаш болобу, күндө жарым саат парктарда басыш болобу, айтор ошо спорт жагына маани беришиң керек экен. Ден соолугуң жакшырат, анан энергияң күчөйөт, тестостерон күчөйөт. Бүгүн таблетка ичиштин кереги жок, бүгүн спорт менен машык. Өзүңдү кыйнамайынча бул болбойт. Сен ойлобо, ырахат, кайф эс алууда деп. Жанды кыйнашта турат ырахат. 10 круг чуркап келген кандай жыргап эс алып каласың. Бирок кыздар менен дачага барып эс алгын, утурам турсаң, дуп турасың, башың жарылып кетейин деп. Күнөөнүн кесепети бул. Ошо дачага баргандар келип ыйлап келет. Мындай болуп калды, андай болуп калды, не кылам деп. Ошондой экен. Күнүмдүк физикалык жактан ден соолугуң жакшырат, энергияң көбөйүн десең, бүгүн энергетик ичишет көп жаштар. 20 жаштагы бала, 18-15 жаштагы бала энергетик ичип жүрөт. Сен энергияң жоготкудай сен не иш кылып койдуң өзү? Азыр комфорт зонасында, квартирада жатат. Телевизор, телефон колуда. Саардан кечке эч нерсе кылбайт. Анан энергетик ичип коет. Сен энергияң жоготконго жараша бир иш кылдыңбы? Жүгөрү чаптыңбы, кетмен чаптыңбы? Бир стройкада иштедиңби? Бир кирпичти түшүрүп койдуңбу? Же жерди казып, тамырларды казып иштеп атасыңбы? Не кылып койдуң? Энергияң жоготкундай. Энергия жок, энергия жок. Мына мен энергетикти бир тамчысын валлахи касам ичем, оозума кире элек. Бирок ушундай энергичныймын мен, Кудайыма шүкүр. Энергия, бул суулар, бул химикат суулар сага энергия бербейт, энергияңды алат. Жүрөк дапылдап согуп, мээң уктатпай, түнү күнү не кылганыңды билбей чыгасың. Ошондой экен, бул химикат суулардан энергия издебе. Энергияны табияттан аласың, жаратылыштан аласың, эртең менен чуркап аласың, жакшы китептерди окуп аласың, намаз окуп аласың, энергияны, орозо тутуп аласың, айтор жанды кыйнап энергия аласың. Анан таттуу сууларды ичип энергия албайсың. Бешинчиси, тамактануу адаттарыңды жакшырт. Биринчи энергетик токтот. Газдуу ичимдиктер токтот, майлуу тамактарды токтот. Өзүңө маани бербесең болбойт. Бүгүн 30 жашта, 50 жаштай көрүнөт да. Ден соолук аманат го, ден соолукка маани беришиң керек сен. Семирип курсак салып, тамактануу адаттарыңа жакшырт. Сугаттуу жана пайдалуу тамактар кой. Жеңил. Майлуу тамактар калориясы көп, сиңиши өтө кыйын. Жашыл жемиштер, мөмө жемиштер, булар бат сиңет. Ден соолукка дагы пайда. Бул маселелерге маани бер. Ал эми алтынчысы, сууду көп ич. Урматтуу мекендешим, сууду көп ич. Кудайыма шүкүр. Биринчиден, организмдин иштеши өтө жакшырат. Суу эч качан зыян эмес да. Организм каалашынча сууду бере бер ичиңе. Бүгүн курсак ачса дагы келип, чаңгаса дагы келип тамак жейт да. Анан ширинтүү сууларды ичкенди жакшы көрөт. Жок, ширинтүү суулар эмес, жөнөкөй, обычный. Ошо сууларды көбүрөөк ичиң керек. Организм жакшы болот, ден соолугуң жакшы болот. Айтор баары жакшы болот. Бүгүн көп организмдерге суу жетишпейт. Туалетке кирип, зара кылганыңда, сийгениңде, зараң 3 бөлүккө бөлүнөт. Ак, сары, анан сарыдан кичине башкачараак чыгат. Сары чыгып атса, кичине башкачараак чыгып атса, демек суу жетишпейт организмге. Аппак чыгыш керек. Ошондо суу жетиштүү болот организмге. Ишенбесең кылып көр, дарыканага кирип. Сап-сары чыгат. Сенин организмиңе суу жетпейт. Көп суу ичиң керек экен. Организм сонун иштейт, идеал болот, чарчабайсың. Бүгүн бир круг чуркаса, болуп. Кичине адырга чыга албайт. Жаш 18-15 жаштагы жаш бала чыга албайт. Жанында бир аял чыгып кетти, унчукпай. 15 жаштагы жаш бала отурат. Энергетик ичет, ширин сууларды ичет, жегени таттуу, мышыкты богудай торторду жеп, ошондой организмге келип калган, ооруп калган. Көп суу ичишиң керек экен. Йога болобу аялдарга, медитация болобу, же басуу болобу, бакчаларда сейилдеп келүү, бул нерселерге маани бер. Стресске туруштук берет да. Стресстен арылтат. Велосипед тепкин, чуркап келгин, басып келгин, медитация кылгын, бул нерсе стресстен чыгышыңа жардам берет. Китеп окуш дагы стресстен чыгышка эң жакшы жардам болот. Бүгүн көп ойлонот адамдар.
Мээбиз ушундай. Эгер жакшы нерселерге толтурбасак, жаман нерселерди мээбиз өзү тауып алат да. Себеби мээ бош турбаш керек да. Ошондуктан жакшы нерселерди ойлоп, жакшы нерселерди кылганга аракет кыл. Акылың тунук болот экен. А? Сегинчиси, табиятта убакыт өткөр. Мен байкасаңыздар жаратылышты сүйөмүн. Эч ким кадам койбогон жерлерге барып кадам коёмун. Көлдөр болсун, тоолор болсун, жоолор болсун, альпинизмге ушунчалык кызыгам да мен. Неге? Себеби адамдар чыкпаган жерлерге чыгасың, көрбөгөн жерлерди көрөсүң. Табиятта убакыт өткөргөнгө аракет кылам. Сиздер дагы аракет кылыңыздар. Ден соолук дагы жакшы болот. Ички тынчтыкты сезесиз ал жерде. Өтө тынч болот, пайдалуу болот. Ал жерде бир китеп барактасаңыз, өтө өзүңүзгө пайдалуу болот. Ошондуктан табият менен убакыт өткөргөнгө аракетин кыл. Тогузунчусу, бүгүн ушул колубузда кармап турган уюлдук аппараттар, телефондор. Социалдык тармактарга чектөө бер. Колдонбой таштап кой деген жокмун. Убакыт бөл, керектүү убакыттарды бөл. Себеби бүгүн кааласаң кээ бир иштериң телефонсуз бүтпөйт да. Көп иштерибиз телефондо бүтүп атат, демек чектөө коюшуң керек экен. Пайдасыз отурба. Анан мына кыска видеолор чыга турган сайттар бар го, кыска. Не айтсаң азыр Google чыгарып берет. Сен Google'ду колдон, калганын колдонуш кереги жок. Калгандары бүт артисттардын биографиясы, мына катын тубайын деп атат, мына өлөйүн деп атат, мына актриса экинчи баласын тууду. Бул адамдарга мен элдерге өтө таң калам. Убакыт өмүрүң өтө чектөлүү болбосо, 50 жыл жашасаң, анан актрисанын туушу, актёрдун ажырашып кетиши сага не кызыгы бар, Анан ийгиликке жетпедим, 1-2 болбой атат дейсиң. Жашооңуз эми кандай? Бир пайдалуу нерсе көрбөй атсаң. Артисттердин жыпыр кылып, тамашачылардын жыпыр кылгандары 10 миллион, 20 миллион көрөрман. Алымдардын сүйлөшкөндө 200 миң адам көрөт. Кайсыл тармакта болушуңду өзүң ойло. Музыкалар эми эсеби жок адамдар угушат. Китеп десеңиз, аудиокнига десеңиз ким угат экен? Социалдык тармактарга айтор убакытты бөлбө дейм, бирок реалдуу бөл. Көбүрөөк реалдуу жашоого көңүл бөл. Телефондун вертикальный дүйнөгө кирип кетпе. Телефондун ичидеги дүйнө сен үчүн эмес. Бүгүн көп адамдар калп дүйнөсүн экранга чыгарат. Жакшыраак жерге, жакшыраак закатка барып сүрөткө түшөт, видео кылат, бирок анын жашоосу чыныгы жашоо эмес. Бактылуу кылып көрсөтө берет сени. Бүгүн гелик алып бердим акырга, тулан күнүгө аны берди, муну берди деп ага салыштыруу пайда болот да аялдарда. Айымдарда, аялдарда баланча күйөөсү мындай берди, мага бересиңби? Сепчика берди, бересиңби? Ал ууруу, тууруу каяктан таап келип атат, интернетке реклама кылып атат, аны билбейт. Сен билбейсиң анын чыныгы жан дүйнөсүн. 10-чусу, максат коюп, ага карай иштөөнү бил. Мен айтып жаткан нерселер, пайдасыз нерселер качан токтойт, качан сен реал чыныгы жетем деген селиң болсо, максатың болсо. Сен көп нерсеге, эркек болсоң, кыздарга да холодный көз караш менен карап каласың, качан сенде максат так болсо, селиң болсо. Сени арзулаган кайфтар алдап койбойт да. Себеби сенде максат бар. Чыныгы жетем деген дух бар, рух бар. Жөнөкөй өлүп кетпешиң керек деген түшүнүк бар сенде. Кыяматта пайгамбардын көз карашына Кудай кааласа мынтип барам, мындай иш кылдым, пайгамбар сен үчүн дегендей максат бар. Анан сен мындай жөнөкөй нерсеге алданасыңбы? Жок, алданбайсың. Ошондой экен, максатты коюп ага иштөөнү үйрөн. Ошо дух дагы пайда болот, жаратмандык дагы пайда болот, күч дагы пайда болот, качан сенде максат болсо. Максатыңа жетишиңе ишен. Сен ишенбесең ким ишенет? Өзүң ишенбесең мен сага кантип ишенем? Ата-энең кантип ишенет? Эч ким ишенбеген турган учурда дагы кайтпастан барып жетип болгон, бардыгы оозун ачып шилекейин агызып берет. Кантип жетти бул деп. Башында эч ким ишенбейт. Себеби максатың чоң болсо, жетим болосуң сен. Качан максатыңа жеткенде ата-энең өтө көбөйүп калат. 11-чиси, жаңы нерсени үйрөн. Өнөрчүлүк, кесип, аны андай мындай деп ойлонуп отурба. Лепешка жабыш болобу, сантехника болобу, бекер калба да. Үйрөн. Жаштарыбыз кесипке маани бербейт да. Жигитке 700 өнөр дагы аз сага. Үйрөнүп кое бер, бир күн пайдасын берет сага.
Жаңы нерсени үйрөнүшүң керек экен. Ал тил болобу, өнөрчүлүк болобу, өзүңө болгон ишеним өтө катуу деңгээлде жогорулайт да. Качан сен өнөр үйрөнсөң, кесип үйрөнсөң. Өзбек бир туугандар карасаңыздар, баласына бир устага шакирттикке берет, мектептен чыгып шакирт устазыга барат, ошол жерден кол өнөрчүлүк, самсы жабыш, нан жабыш, лепешка кылыш, стройка айтор бардыгын үйрөнүп чыгат. Ал жаш бала 11-класс бүткүчө өнөрү менен уже чыгат да. Өзбек бир туугандар карасаңыздар, дүйнө рейтингинде азыр Өзбекстан айга эмесин коебуз деп атат уже. Неге мынчалык өнүгүп атат? Тынбай. Тынбай дейт. Дубайдын центрлерине кафелерди ачып коюшкан. Сауд Арабияда керектүү дүкөн магазиндерди ачып коюшкан. Бизчи кыргыздар бирибизди аркабызды чукулап, бир жерде туруктуу тура албайбыз. Анан улап дагы кете албайбыз да. Иш жүргүзгөнүн да көп учурда билбей калабыз. А булар эптеп тырмышып, не болсо сактап калат экен булар. Өжөр болот экен. Неге? Булар ошо жаштыгына үйрөнүп атпайбы? Айтор үйрөнүшүң керек экен. 12-нчиси урматтуу мекендешим, тазалыкты сакта, жөнөкөй бол. Жөнөкөйлүктү сакта. Ал минимализм, ал продуктта тамак аш жаатында болсун, өзүңдүн ден соолук маселеңде болсун, үйдө болсун, ойлоруңда болсун, бардыгында кыска бол. Көп дыккат болбо, саксана болбо. Сени колуңдан погоданы алмаштырып коюш келбейт. Күндүн ордого айды чыгарып коюш келбейт. Күчүң, духуң, рухуң, акылың жетпеген нерселерге аралашпа. Сен колуңдан келе турган нерселерди кыл. Саясаттан 1 грамм пайдасы жок. Саясатка бир аралашып көрбөгөн, саясаттын ичинде 20 күн иштеп көрбөгөн адам эң күчтүү саясатчы да. 10 адам тегеректе отуруп алып, мен мындай, ана мындай, паланча мындай деп гыйбат кылып отурат. Сен түшүнбөгөн нерсеге не кыласың? Өткөндө ошентип неме кылат да, ар ким сүйлөйт. Мен анан сурадым. Уйдагын чөптөрдү жейт, койдагын чөптү жейт. Анан неге тезектери, заңдары башка чыгат? Бирөөсүнүкү суюк, бирөөсүнүкү тегерек чыгат. Баягы ойлонуп туруп калды. Көрдүңбү, сен ушул мал менен койдун тезегинин айырмасын билбейсиң, ана саясатты сүйлөп не кыласың? Акылың жетпеген нерсеге киришпе деп эле айттым да. Чындыгында бүгүн эки нерсени ажыратып, инна менен аннан айырмасын билбей, өзүнчө кыйын, динден дагы кыйын, саясаттан дагы кыйын, спорттон дагы кыйын, андан күчтүү адам жок да. Бирок результатын артын карасаң, биографиясын карасаң, эчтекеси жок. IQ-су 0, түшүп калган. Ошо төрөлгөндө кандай болсо аз дагы свежий да. Мээге бир нерсе кирген эмес. Саардан кечке телефон чукулайт, жатат, жеп ичет, жашоосу ушул. Кумарын кандыруу, башка нерсеси жок. Жөнөкөйлүк сакташың керек экен. Андан кийин каржы маселелерин башкарууну үйрөн. Ошол тууралуу китептерди көбүрөөк оку. Финансылык сабаттуулугуң болбосо, тынч жашоо үчүн күрөшүү өтө кыйын болот. Бүгүн бизнес кылып, өзүңө каналдар түзүп коюшуң керек. Мына жактан мынча миң келет, мына жактан мынча миң келет, мына жактан мынча миң келет. Айтор 2-3 тармак акчаңды тигип, акча келип турбаса бүгүн токтоп каласың да. Акчаң болсо сен токтобойсуң да эч. Кете бересиң толка период болот. Акча болуп турса. Акчаң болсо бол, сен стопсуң, ошол жерде өлдүң, өчтүң. Себеби бүгүн 21-кылымда бардык нерсе тегерен акча келип акчага такалып атпайбы? Ошондуктан акча маселесин, каржы маселесин, ошо финансылык жактарды жакшы түшүнүп, билип алышың керек. Андан кийин 14-чү, терс адамдардан алыстоону үйрөн. Алардан кеч, аларды чеч. Чындыгында оңсол болуп ал. 70% чөйрөдөн бүгүн пайдасыз достор менен жүргөндөр өтө көп. Биринчиден энергияңды сактап каласың да, алар менен баш отурбайсың. Кудайыма шүгүр. Ошо терс адамдардын зыянын кесепети сага тийип, бүгүн эч нерсеге жетпей атасың. Мурдагы өзүңдү карагын, өзүң жүргөн учурларды карагын, көп нерсе кылгансың. А ошо досторуңа келип, ошо бекерчи, ошолорду кругга киргенден кийин бир результат жок да жашооңдо. Ошо чөйрөңдү өзгөртүшүң керек. 70% чөйрөдөн. 5 досуң алкаш болсо, 6-чысы сен болосуң. 5 зинакор болсо, 6-чысы сен болосуң. 5 көчөдө калган болсо, сен 6-чысы болосуң.
Çörüңdü özgörtüşün керек eкен. Көп çörüңdü almaçtır. Biznesmендер сүйлөсөң 30 миң 40 миң доллар. 30 миң 40 миң жөнөкөй сүйлөп коюп атат. 30 40 миң доллар. Кээ бирөөлөр үчүн бул мечта акча да. Кээ бирөөлөр жөнөкөй сүйлөп. Неге чөрөнүн разницасы айырмасы күчтүү болуп атпайбы? Андан кийин 15-си оң пикирлүү адамдар менен көбүрөөк байланыш. Молдолор, алымдар, устаздар, дамлалар, шейхтер, таксырлар оң жака жүргөн, оң кадамдуу адамдар менен көбүрөөк сүйлөш. Себеби кээде ошол адамдардын ичинен дагы кээ бирөөлөр алдап коюп атат. Мындай адамдар жөн эле сени алдап коет да. Ошондой экен, оң пикирлүү адамдар менен өсүү үчүн чөйрө өтө маанилүү да. Чөйрө өтө маанилүү. Бака баканын чөйрөсүндө, ошон үчүн бакылдап мынтип басат. Ташбака ташбаканын чөйрөсүндө чоңойот, ошондуктан жай басат. Кийик кийиктердин үстүндө чоңойот. Арстан келип кийиктер менен чоңоюп калбайт. Чөйрөдөн зависит этет, урматтуу мекендешим. Сен лох болушту кааласаң, лохтордун чөйрөсүндө бол. Рухний күчтүү адам эркек болуп чоңоюм десең, эркектердин ичинде чоңой. Сойку болгуң келип атса, сойкулардын чөйрөсүндө болуп калышыңа туура келет. Ошондуктан чөйрө өтө маанилүү. Чөйрөңө маани бер экен. Терс адамдардан алыста, оң пикирлүү адамдарга жакында өсүү үчүн чөйрө өтө маанилүү экен. 16-сы шүгүр кылууну адат кыл. Шүгүр кылган адам бир кичинекей чайга, бир кичинекей нанга шүгүр кылат. Ал эми шүгүр кылбаган намкөр адамчы? Ага Россияны берип койсоң дагы тойбойт. Неге ал тойбойт? Шүгүр кылганды билбейт, көзү агач. Жакшыраак аракет кылсаң, машинага жетесиң. Кийин алмаштыргың кеп калат. Неге? Зериктиң, эскирди. Анан дагыраак 4 четин үмүт кыласың. Жакшыраак иштеп аракет кылсаң 4 четиге дагы жетесиң. Анан 5 четин үмүт кылсаң 5 четиге дагы жетесиң. Кичине квартираны үмүт кыласың, квартирага жетесиң, анан жер үйдөн ушунтуп кете бересиң. Айтайын дегеним, адам өзүнө токтотуп калышты билбесе, акыры барып көздөрүң оң жактан дагы ачылат, сол жактан дагы ачылат. Неге? Топуракка киресиң да ал жерде. Bir жагынан көзүң ачылат. Не деп? Бул жашоодо көзүм ачылган эмес экен деп. Эми бул жерде көзүң ачылат. Акыретке эмне алып келдим деп. Эки көз ачылуу болот экен. Шүгүр кылганды үйрөн. Көбүрөөк бакытты байкайсың, бактылуу болгонду сезесиң. 17-си үй бүлөңө жана жакындарыңа көңүл бур. Мүнөзүң болсун, мамилең болсун, бардыгы бекемделет. Биринчи ошолордон башта, туугандарыңдан башта. Пайгамбарыбыз дин келгенде тууган урууга канча маани берди? Тууган урууга канча мээрим төктү? Пайгамбарыбыз мусулман диниге өтпөсө, ислам диниге кирбесе дагы тууганчылык деп туруп берген туугандар болду пайгамбарыбыз үчүн. Тууганчылык болсо деп. Ошондон тууган урукка маани бер. Мүнөзүң, мамилең бардыгына жакшы кыл тууган урууңа. Эжең болсо эжеңди урматта, сыйла. Бүгүн кээде эжесин турмушка берет, иниси үйдө жалгыз болуп калат. Анан эжеси кокус түшүнбөстүк болуп ажырашып келип калса, күн бербейт да эжесинин балдарга, жээндериге, эжесине. Эжесин урат, чабат. Сен бир турмушуң кеп жай албадың деп. Эжеси ини катары көрбөйт, иниси эже катары көрбөйт. Бири-биринин көрүшкө көзү жок. Болсо бир курсактан түшкөн, бир дүйнөгө батпай атат да. Ушундай кең дүйнөгө батпай атат, бир курсакка бат. Ошондой экен, үй бүлөңө, бир туугандарыңа маани бер. Жашоодо эң чоң бакыттардын бири бул сен үй бүлөнүн бир мүчөсүсүң. Же сен өзүң бир үй бүлөнү курдуң, атасың. Мындан өткөн бакыт жок. Ошол 4 бала бир катындын башчысы болуп атасыңбы, сен жооп бересиң акыретте бул дүйнөдө. Андан кийинкиси убакыт бөл. Неге? Ыр жазасыңбы? Ыр дегенде обонду сүйдүм, күйдүм, өлдүм эмес. Атайын басасыңбы? Ички дүйнөңдү кеңейиш үчүн кээ бир маселелерди кылышың керек да. Мен көбүнчө тоолорго чыгып ырларды жазам. Китептерди жазам. Мээң дагы сергей. Ички жан дүйнөңдү чыгарып, өзүң менен өзүң сүйлөшүүгө дагы жардам берет. Не? Убакыт бөлсөң өзүң. Ички дүйнөң менен сүйлөш. Өзүң допрос кыл, сени допрос кылганга чейин. Абдулхамид хандын баласы карта ойнойт го, кумар ойнойт.
Sen kumar oynadыңбы дейт. Сенен сурап атам, sen kumar oynadыңбы дейт. Баягы унчукпай туруп калат. Ата мен бир жолу ойнодум, башка кылдым. Бир жолу ойногонуңдун суроосуна мага жооп бере албай атасың. Акыретте кантип Кудайга жооп бересиң дейт. Мен жөнөкөй пендемин, мага жооп бере албай атасың. Акыретте кантип жооп бересиң? Бир тергөөчү келип сизден суроо жооп кылсын эле, кылган иштериңизди аркадагы. Ошо сиз билип аткан, сиз айтканыңызды эле суроо жооп кылсын эле, канча жолу тутулуп каласыз. Эртең Кудайдын алдында кантип жооп бересиз? Жашооңузду бир кино кылсынчы, кандай сериал болуп кетет экен. Мына өзүңүз ойлоңуз, сиздин жашооңуз, өмүр баяныңыз кино болуп чыгышын каалайсызбы? Бүткүл дүйнө көрүшүн каалайсызбы, жок? Мына сиз мейишке карап кетип атасызбы, же тозокко өзүңүз билип алсаңыз болот, ушинтип эле. Андан кийинкиси жетиштүү уктоо, урматтуу мекендешим. Жана денең дагы, акылың дагы калыбына келиш үчүн жетиштүү укташ керек. Бүгүн 1 саат уктайм, 2 саат уктайм, жетет, мындай деп баштайт. Анан карасаң 24 саат уктап аткан болот. Жок, сен керектүүсүн укта, андан кийинки убакыттарды туура пайдалан. Андан кийинкиси, урматтуу мекендештерим, 20-чысы убакытты туура бөлүүнү үйрөн. Бүгүн убакыт маселесине көп кайдыгер. Эң күчтүү мотивация бул убакыт. Неге? Себеби эч токтобойт да. Сен неге токтоп каласың? Убакыт эч токтобосо, неге сен токтошуң керек? Токтобо. Бүгүн иште дагы, бизнесте дагы, окууну дагы ура турган, прям тынчтып калышка акыбыз жок да бүгүн. Аракет кылышыбыз керек. Убакытты туура бөл, керектүү нерселерге, жакшы нерселерге бөл. Тынба, аракетиңди кыл. 21-чиси кечөңдөдөн алыста. Баягы өзүнчө кур чечендер бүгүн көп го. Артын тепсең эчтеке түшпөйт, бирок мынандай гердейип жүргөндөр, кеккейгендер, текебирлер да көбөйдү. Көп жоопкерчиликти өзүңө алганды үйрөн. Бул коркунуч эмес, коркунуч атындагы эркиндик да бул. Ошого жараша акча табасың, ошого жараша бийликтүү болосуң. 22-чиси окуудан эч качан баш тартпа. 11-класстарга кайрыларым, 11-классты бүттүң, ортодон өттүң, өтпөдүң айырмасы жок. Сөзсүз түрдө жогорку жерге окууга кир бүгүн. Сөзсүз түрдө калтырба, окууга кир. Университеттегилер окуп не кыласың, диплом алдым, 4 дипломум бар, чаң басып жатат дегендер, булар ошол окуп ийгиликке жетпегендер да. Ошон үчүн ошентип айтат. Сен окуп ийгиликке жеткендерден бар насаат алгын, алар окугун дейт. Сен окубагандардан насаат алба, окуп ийгиликке жеткендерден насаат ал. Көптөгөн медреселер бар. Булар мындай жумуш беребиз деп 100% гарантия бербейт. Медреселерден сырткары толтура университеттер бар. Эч ким сага мындай жумуш беребиз, мындай ийгилик беребиз деп гарантия бербейт. Гарвардтагы. Бирок сен качан өзүң аракет кылсаң, компаниялар өзү келет сага. Мына бала окууну бүтүп атыптыр, бизге ишке жайлаштыргыла. Мына жерде күчтүү бала чыгып атыптыр, айтыны күчтүү билет экен, мына бизге келип иште деп өздөрү келип сага жалынышты баштайт. Качан сен күчтүү окусаң, күчтүү билимдин ээси болсоң, качан сен өзүң күчтүү болуп, өзүңдү көрсөтө алсаң, дүйнөгө өзүңдү көрсөтүп кой. Бүгүн жалпайып уктап, өзүңдүн газыңды өзүң жыташтырга акың жок. Бүгүн көп аракет кылышың керек. Иштешиң керек. Иштеген иштейт деп айтат эле. Иштешиң үчүн иштешиң керек. Окуудан эч качан баш тартпа. 11-класстар сөзсүз түрдө окууга киргиле. 23-сү кайрымдуулук кыл, ихсан кыл. 10 сомуң болсо 1 сом садака кылганды бер. 100 сомуң болсо 10 сомду бергенди үйрөн. Акырын барып өзүңө бергенди үйрөн. Бүгүн бербесең эртең эч качан бере албайсың. Бүгүн 1000 сом бардыгында 100 сом бере албасаң, эртең миллионуң болгондо 100 миңди бере албайсың. Миллиардың болгондо миллионду бере албай каласың. Ошондуктан аздан бергенди үйрөн. Бул нерселер акырын боло турган маселелер да, ошондуктан бергенди үйрөн. Эс аласың да. Чындап берип койгоң, жүзүңө мындай сүйүнүч пайда болот. Жаш бала бир жетимдин башын сыласаң, бир конфет алып берип койсоң, арзуган нерсе бердиң, бирок анын күлүшүнөн, жыргашынан, сага карап рахмат дешинен сен өзүң рахат алып кетесиң да бул жакта. Көрүнбөгөн рахат алышты кааласаң, не? Ихсан кыл экен. Андан кийинкиси кимдир бирөөгө устат бол, же жардам бер. Байлыкты чачсаң түгөнөт, илимди чачсаң көбөйөт. Неге? Илим бересиң, өзүң кошуп үйрөнөсүң да, ошондуктан көбөйөт деген маани бар. Англис тилинде күндө сабак бергин, өзүң өтө күчтүү профессионал сүйлөп каласың. Сен үйрөнүп атасың да, берүү аркылуу үйрөнүп атасың. А байлыкчы, акчачы, бергениң сайын болду, жоголуп кайтып келбейт. Ошондуктан некен
Кимдир бөлөгү агай бол же жардам бер. Өзүң өскөнүңдү билбей каласың. Өзүң катуу өсөсүң. Жардам бериш шылтоосунда сен өзүң өскөнүңдү билбей каласың. Ажыз болбо, колуңан келбейт дебе бере бер. Колуңан келишинче. 25-си некен акыркысы. Өмүр бою эч качан кайтпай турган туруктуулугуң болсун. Бир нерсени эч качан баштаба, баштасаң эч качан таштаба. Бир нерсени кыларда ошону мен өлүп кеткичейин деп ниет кыл да. Мен өлүп кеткенге чейин. Мисалы үчүн чуркашты баштатасың, не болсо болсун, жерлер бузулуп сунайм болуп кетсе да мен чуркашты таштабайм. Асмандан жамгыр эмес таш жауса дагы мен ошону таштабайм деп ниет кыл да. Туруктуулук өтө маанилүү бул дүйнөдө. Ийгиликке ким жетет? Спортсмендерби? Алты пресси барларбы? Фигурасы кыздарыкынан да күчтүү болуп чыгып кеткендерби? Ийгиликке ким жетет? Паралимпиаданы кылгандарбы? Сулуу модельдерби? Ийгиликке ким жетет десеңиз, жок, эч нерсесине карабайт. Качан сенде туруктуулугуң болсо жетесиң. Туруктуулуксуз эч ким эч нерсеге жетпейт. Бир нерсени кааласаң мажбур күндө кылышың керек. Ал максатыңа жетип барат. Асадан барып чоккуга чыгып барасың да. Сен дароо парашюттан, вертолеттон таштап максатыңа чоккуга чыгып калбайсың. Акырын чыгып барасың. Убакыттан разница болушу мүмкүн, бирок баары чыгасың да сен. Ошондуктан не кылышың керек? Туруктуу болушуң керек. Эң акыркысы туруктуулук. Мен жогоруда айткан нерселердин эч бири сага пайда бербейт. Качан сенде туруктуулук болбосо. Өзүң байкасаң, өмүрүңдү мынтип карагын эле. Канча ишти баштадың, канча окууну баштадың, бирөөсүнүн аягына чыкпадың да сени. Чач тарашта болдуң, спортсмен да болдуң, мына окууга да кирип көрдүң, кирбеген медресең, окууң, университетиң калбады. Бирок эч биринде результат жок. Эч бирине акырга чыккан эмессиң себеби сен. Качан акырга чыккаңда сен азыр бир эле спортту баштадың эле, аны канча жолу таштап койдуң. Ошо спортто азыр күнгө чейин келгениңде сен азыр букадай фигураң болот эле. Көрдүңбү сен канча жерден адаштың? Сенин эң чоң катаң, эң чоң кемчилигиң, сен бир нерсени акырга чыкпайсың, аягына чыкпайсың. Сенин катаң ушул. Жеке менин катам ушул. Ошондуктан некен бул каталарды кылбайлы. Бул айтып жаткан насааттарым эң биринчиден өзүмө, андан кийин сиздерге бардыгыбызга насаат болсун, сабак болсун. Кемчиликти өзүңдөн изде. Бүгүн бул абалда туруп калышыңа өзүң себепчисиң. Өзүңдөн башка эч ким себепчи эмес. Ата-энең эмес, бир тууган иниң эмес, агаң эмес, акаң эмес. Бул абалда туруп калышыңа өзүңдөн башка эч ким себепти издебе. Сенсиң. Бирок эртең бул жашооңду өзгөртүп, сонун жашоого жетип, конкрет сонун жашоону куруп коюшка дагы өзүңдүн колуңда турат да. Бардык нерсени бар, кыл. Эшик бер, бардыгы ачык. Сен Сирияда эмессиң, сен Израилде эмессиң, согуш болуп аткан жерде. Сен эркин мамлекеттесиң. Бүгүн аракетиңди кыл. Көп нерсе кылып койсоң болот. Ошондуктан урматтуу мекенештерим, аракет кылайлы, токтотпойлу, туруктуу болойлу. Ар бир ишти туруктуу болойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.